хирургиясындагы бул операциялар кайрадан басуу, эркин кыймылдоо мүмкүнчүлүгүн берүү, адамдардын өмүрүн сактап калуу үчүн жасалууда. Күнү түнү нөөмөттө турган дарыгерлер тынымсыз иш үстүндө. Биз азыр тез жардам клиникасынын ортопедия жана травматология бөлүмүнүн операция залында турабыз. Бул жерде күнүнө 20-дан 30га чейин омуртка, муун, сынык жана тубаса майыптарга операция жасалат. Бул жерде майда сөөк сыныктарынан баштап татаал операциялар жасалат. Учурда адистер Орто Азияда 1996 жылдан баштап биринчи жолу жасалган ыкма менен тубаса майып болуп төрөлгөн келинге жамбаш кашка жирик муунун алмаштыруу операциясын жүргүзүшүүдө. Биринчи жолу биз жасаган. Бизден кийин 2000-жылдары анан Казакстан, Өзбекстан башталды да. Жамбаш сан сөөк муунун алмаштыруу. Бул кыз 30 жаштагы кыз келин 3 баласы бар экен. Төрөптөр бирок ошо жамбашы тубаса дисплазия болуп төрөлүп, анан жамбаш жирик кашка жириктин башы жамбаштан чыгып кеткен да. Жамбаштын несине чыгып, анан ооруп, желип калып, ооруп аткан катуу. Анан ошол себептен бизге келип, мына эми азыр ошол жиригин алмаштырып, мына жеке менчик клиникаларга барбай эле, ошо бизге келсе, биз бияктан жардам бекер. Биздин эмгегибиз, жасаган ишибиздин баары бекер. Биз мамлекеттик мекемеде иштеп атабыз. Жатканы бекер, тамак ашы, дары-дармеги бекер. Албетте, импланттарды коюп, ошолор бул ар ким өзү сатып алат. Официалдуу түрдө банкка барып, төлөп, сатып алып, анан ошону бизге алып келген, биз ошону салып берип атабыз. Жасаган эмгегибиз эл үчүн бекер. Сөөк тутумдарына 100дөн ашык жаңы ыкмаларды ойлоп тапкан, дүйнөлүк ортопедияга салым кошкон Кыргыз улуттук жана Россия илимдер академиясынын академиги Сабырбек Жумабеков бул жерде бир эле учурда 100дөгөн травматологдорду үйрөтүп, тажрыйбасын бөлүшүп чыгарууда. Бул биздин ошол Кыргыз травматология ортопедиясынын школасы, мектеби десем мен жаңылбаймын. Биз ошолордун бардыгын тарбиялап өстүрдүк, ошо 400ге жакын травматолог ортопедти дагы өстүрүп атабыз. Жаш балдар окуп атат бизде. Мындан тышкары дагы 400дөн ашык травматолог ортопедтерибиз сырт жакта иштешет. Ошол эле Казакстан, Россияда өтө көп, Турцияда бар, Германияда бар биздин травматолог ортопедтерибиз. Европада мамлекеттерде иштешип атат. Мына бизде бүгүн 12 травматолог ортопед Казакстандан келип бизге окушуп атат. Жанагы 2 жылда координаторлор деп коет ошо. Албетте, ошол акыркы 20 жылда эле бизде 68 мен окуучум, 68 илимден кандидатын жактады, илимден докторлорун жакташты. Жылына 7000дей операция жасалган бул операциялык залда тизе жана өнөкөт ооруларына, муун алмаштыруу, баш сөөктөрдүн жана дененин сыныктарына операциялар жасалат. Акыркы жылдары тубаса майып балдар көп төрөлүүдө дейт адис. Даярдап туруп, анан кийин бала жасаш керек да. Биздики өзгөчө мына статистика гинекологдор берип атат. 60-70% жанагы төрөлүп аткан майып балдардын бул урогенитальный инфекция деп коет. Ошол жыныстык жагында инфекциялардын кесепетинен майып балдар төрөлүп атат. Көрдүңөрбү? Жана башка да көп факторлор бар. Ошонун негизинде жанагы майып балдар төрөлүп, ошолордун баары кимге келет? Бизге келет. Бизге жылына бул жерде 1000ден ашык балдарга, жаш балдарга, 16 жашка чейинки балдарга операция жасалчу. Операциялардын 60% жол кырсыктарынын кесепетинен денелеринен жаракат алып, сөөктөрү сынган жарандарга жасалууда. Унайдоо маданияты жагынан, жол жүрүү эрежелерин сактоо маданиятынан көп эле артта калдык да. Ошол биринчиден бир кырсык бул автожолдогу биздин маданиятыбыздын төмөндүгүнөн. Ошон үчүн бизге келип көп адамдар түшүп атат. Канча адамдар жабыр тартып келип атат. Буту колдору сынып келип атат. Башы жарылып келип атат. Ар кандай колдон келишинче жардам берип, сактаганын сактай албай, биздин медицинабыздын алы жетпей калган учурлар да болот. Ошон үчүн биз ушул тармакта маданиятыбызды анан албетте жол эрежелерин бузбаганга, ар бир айдоочуну, ар бир адамды жол эрежелерин билгенге биз ошол мажбурлап, ошолорду ошол тартипке алып келишибиз керек да. Бул бирден бир биздин мамлекет башчысы жасап аткан саясатын мен толук колдойм. Эң туура деп эсептейм да. Бул өтө маанилүү нерсе. Сактансаң сактайм делет. Андыктан тубаса майыптыкка алып келүүчү себептерден алыс болуу, жол кырсыктарынын кесепеттеринен арылуу, ден соолукка кам көрүү адамдардын көңүл борборунда болушу керек.
Клара Кудайбергенова, Нурмухаммед Дүйшөнбек уулу, УТРК Чүй, Бишкек.